эң эле көп жабыркаган тармак деп айтсак, бул тейлөө жана соода саттык тармагы болуп атат. Эң эле чоңураак ошо жоготуулар ошол тармакта. Андан тышкары өндүрүш дагы, курулуш тармактары дагы былтыркыга салыштырмалуу көрсөткүчтөрү төмөндөп атат. Бул кумтөрдү менен чогуу ушундай көрсөткүч болуп атат. Кумтөрдү алып салсак, БВПнын төмөндөтүшү мындан дагы чоңураак болуп атат да. Эми себептери баарыбызга белгилүү. Бул себептер жылдын башынан бери бизде карантин кире эле башталган болчу. Эсиңиздерде болсо, январь айынан бери Кытай менен чек аралар бекип, жүк ташуулар токтоп, азайып, кескин түрдө азайып, маалымат катары Кыргызстанга келген импорттун 3/2 бөлүгү бул Кытайдан келчү продукциялар болчу. Анын ичинен эң эле көп дегени бул жеңил өнөр жай, чийки зат материалдары. Андан тышкары мына баарыбызга белгилүү, бизден аркалуу Кытайдан келген продукциялар андан ары Казакстан менен Россияга реэкспорт болуп кетчү. Ал жерден да биздин ишкерлер пайда көрчү. Ошонун баары токтоп, февраль-март айынан баштап эле ошол көрүнүштөр өзүнүн таасирин бере баштады. Андан кийин карантин киргенден кийин бир топ ишмердүүлүктөр токтоп калды. Ошол дагы негизги факторлор болду деп айтсак болот. Бул кризисте жеңилирээк өтүш үчүн кандай иш-чаралар колдонду? Биринчиден, жылдын апрелдин башында өкмөттүн биринчи антикризистик планы бекитилген болчу. Ал биринчи антикризистик пландын эң негизги максаты бул азык-түлүк коопсуздукту камсыз кылуу жана ушул карантин убагындагы кайсы ишмердүүлүктөр өзүнүн ишин алып барганга мүмкүн, кайсыларды убактылуу токтотуп туруш керек. Ошо убактылуу токтоп калгандарды бизнеске ушундай, кандай десем, өтө чоң удар болду да. Ошол ударды мындай жумшартып, ошонун таасирин кичине азайтууга, бизнестин өзүнүн пландарын оңдоп эметүүгө шарттарды түзгөнгө аракет кылдык да. Бул биринчиден төлөмдөр боюнча толугу менен, милдеттенмелер боюнча толугу менен убактылардын баары узарды. Анын арасында салыктар да отурат, социалдык төлөмдөр, насыялар, банктан алган насыялары жана биздин калк үчүн коммуналдык төлөмдөр дагы 3 айга чейин убактысыз берилип атты. Ижарага алган, мамлекеттик мүлктү ижарага алган ишкерлерге да ошол жеңилдиктер көрсөтүлдү. Бул кыска эле план болгон болчу. Анын иш-чаралары 1,5 айга пландаштырылган. Андан кийин эми ушул дароо эле айтып кетсек, биринчи антикризистик пландын алкагында бүгүнкү күндө биздин анализ кылып отурабыз. Пландаштырылган иш-чаралардын баары убагында аткарылды. Ошол эле насыяларды алсак, бүгүнкү күндө 3 айдан жогору жеңилдиктерди көргөн жалпы насыянын суммасы 74-75 миллиард сом. Бул бүт банктык тармакты алсак, Кыргызстанда иштеп аткан банктардын насыяларынын көлөмүн алсак, ошонун теңи болуп атат да. Кредиттик портфель деп коет. Кредиттик портфель бүгүнкү күндө 150 миллиардтын тегерегинде. Ошонун теңи өзүнүн графиктерин оңдоп, убактыларын өзгөрүп атат. Андан кийин май айында экинчи иш-чара план бекитилген болчу. Бул экинчи пландын эң негизги максаты карантинден кийин ишмердүүлүктүү ишкерлерди, негизи бизнести кайра жандандыруу. Эсиңиздерде болсо, 1-майдан баштап токтоп калган ар кандай бизнестин түрлөрү четинен этап менен кайра ишине киргизип уруксат берилип атты. Ошол бизнес кайра ишин тезирээк баштап кетиш үчүн кандайдыр бир жеңилдиктер, жардам, көмөк
сыяктуу ушундай иш-чараларды камтыган болчу. Эми эң негизги акцентти биз бул экинчи антикризистик планда жеңилдетилген каржылоого басымдуу түрдө ушуга көңүл бурдук. Болушунча ички жана сырткы булактардан каражаттарды токтогонго аракет кылдык. Мына бүгүнкү күндө июндан баштап ошол жеңилдетилген каржылоо деген өкмөттүн программасы ишине кирип баштаган болчу. Бүгүнкү күндө бул программанын алкагында 4,2 миллиард сом берилди. Анын ичинен бюджет финанс министрлиги тарабынан 2,3 миллиард сом берилди, Улуттук банктан 1,9 миллиард сом берилди. Бүгүнкү күндө каржылоо жүрүп атат.